22 сентябрь. Мал мүлкүбүздөн, жакындарыбыздан айрылсак да. Силер өзүңөрдүн мурунку күндөрүңөрдү эстегилечи. Чындыкты билгенден кийин азаптуу күрөшкө чыдадыңар. Бирде көпчүлүктүн алдында кордолуп азап таттыңар. Бирде ушундай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткандардын кайгысына ортоктош болдуңар. Туткунга алынгандардын да кайгысына ортоктош болдуңар. Мал мүлкүңөрдү талаптоноп кетишкенде кайгырган жоксуңар. Анткени асманда андан жакшы, түбөлүктүү байлыгыңар бар экенин билчүсүңөр. Ошондуктан кайратыңардан жазбагыла. Анткени ал үчүн чоң сыйлык бар. Еврейлер 10 бөлүм 32 аяттан 35 аятка чейин. Еврейлерге жазылган каттын 10 бөлүм 32-ден 35-ке чейинки аяттарында сөз болгон машаякчылар бизге көп курмандыкты талап кылган сүйүү эмне экенин түшүндүрүп бергенге укуктуу. Алардын жагдайы төмөнкүдөй болгондой көрүнөт. Исага ишенип калган алгачкы күндөрдө алардын кээ бирлери ишеними үчүн түрмөгө отурган. Дагы бирөөлөрү коопсуз болуу үчүн ишенимибизди жашырып жашайбызбы, же өз жашообузду жана мал мүлкүбүздү тобокелге салып, түрмөдө отурган бир туугандарыбызды барып көрөбүзбү деген оор чечим чыгарганга мажбур болгон. Алар көп курмандыкты талап кылган сүйүү жолун тандап алышкан. Автор алар жөнүндө туткунга алынгандардын да кайгысына ортоктош болдуңар. Мал мүлкүңөрдү талаптоноп кетишкенде кайгырган жоксуңар деген сөздөрдү айтат. Бирок аларды шордуу ишенүүчүлөр дегенге болобу? Жок. Алар мал мүлктөрүн жоготкону менен кубаныч табышкан. Мындай жоготууну кубаныч менен кабыл алышкан. Кандайдыр бир мааниде алар өздөрүнөн баш тартышкан. Мындай жашоо чындап эле оор болгон жана көп жоготууларды алып келген. Бирок башка жагынан караганда алар өздөрүнөн баш тартышкан эмес. Алар кубанычтын жолун тандап алышкан. Македониялыктарга, жакырларга жардам бергенге эмне түрткү берген болсо, буларга да түрмөдө отургандарга кызмат кылганга ошол эле нерсе түрткү бергени анык. Алардын Кудайдан алган кубанычы ашып-ташып, башкаларга сүйүү көрсөткөнгө шыктандырган. Алар өз жашоолору жөнүндө ойлонуп, анткени өмүргө караганда сенин ырайымың артык дешкен. Забур 62 бөлүм 4 аят. Өз мал мүлкүнөн айрылып жатканда асманда мындан жакшы, түбөлүктүү байлыгыбыз бар дешкен. Еврейлер 10 бөлүм 34 аят. Анан алар бири-бирин карап, төмөндөгү Мартин Лютердин даңктоо ырына окшогон сөздөрдү айтышкан. А балким ырдашкан. Жакындарыбыздан, мал мүлкүбүздөн айрылалы атүгүл өмүрүбүздөн. Макул, денебизди да өлтүрүшсүн. Баары бир жашай берет Кудайдын чындыгы, түбөлүк анын падышачылыгы.